Төлөбаев Балбак Зарылковичке берилет. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Биз Айыл чарба комитети өткөн жумада бийик тоолуу аймактарын өзгөртүү боюнча о государственных гарантиях компенсации для лиц, проживающих, работающих в условиях высокогорья отдельных трудодоступных зонах деген мыйзамды карап атабыз, өзгөрүүлөр. Сизге суроо, Минфиндин өкүлү. Мен бияктамын. Мыйзам так аткарылыш керек да туурабы, бардык жерде бирдей. Ооба. Бул жерде жазылып турат. Населенные пункты, производственные объекты местности, где выполняется работа, находящаяся на высоте 1800 метров выше над уровнем моря, считается расположенным в условиях высокогорья деп турат. Туурабы? Бул мыйзам. А эмне үчүн Жети Көз районунда 80% айылдар ушул ишке кирип турса да буларды киргизген эмессиңер. Мисалы, Ырдык айыл өкмөтү, Липенк айыл өкмөтү, Жети Көз айыл алмагы, Акдөбө, Акшыйрактан Акдөбө айыл аймактары кээ бирөө кирбей калыптыр да. Өзүңүздөр билгендей, бул өкмөттүн токтому менен аныкталган, ошого байланыштуу тиешелүү комиссиялар иштеп карап кириш керек. Анда эгерде ошондой болсо, урматтуу Алмазбек Акмжанович, урматтуу өкмөттүн өкүлү, мен сиздерден высокогорье боюнча мыйзамдын аткаруусун өкмөттөн талап кылам. Мына Жети Көз районун кайра бир сыйра карап чыгышыбыз керек. Мыйзамда жазылган 1800 деп тургандан баштап бардыгын ордуна келтириш керек. Бул мыйзам өкмөттүн токтому мыйзамдан өйдө турбайт. Алмазбек Акмжанович, мен азыр сиздерге кат жазам. Ушул мыйзамдын талабын аткарып берүүңүздөрдү суранам. Арсланбек Касымович туура айтат. Кумтөрдөн жанакы Жети Көздөгү айылдардын баарына бирдей мамиле кылыш керек да. 10 айыл эмес, ал жерден көптөгөн айылдар чечен ситуация болгон ба, Кумтөрдө авария болгондо. Ошонун баарын бул жерден бардыгын карап чыгышыбыз керек да. Рахмат.